Саламатсызбы, билесизби KG'nin көрөрмандары. Мен атым Бешенов Азат Молдокадырович. Мен хирургический центр Кортексте уролог болуп иштейм. Бүгүнкү темада биз аденома предстательной железы деген оору жөнүндө сүйлөшөбүз. Аденома предстательной железы бул болжолдоп эркектин климаксы болуп эсептелинет. Аденома предстательной железы 45-50 жаштан кийин эркектерде пайда болот. 100% эркектер аденома предстательной железы пайда болот. Ошон үчүн аял кишиде климакс 40-45 жаштан кийин пайда болгондон кийин ар бир аял климаксты ар кандай өтөт да ошол климакс. Айрымдарда жеңилирээк, айрымдарда оорураак. Ошон үчүн эркектерде дагы ушул аденома предстательной железы айрымдарда жеңил өтүп кетет, билинбей эле, айрымдарда оорураак болот. Кандай өзгөрүштөр пайда болот эркекте? 45-50 жаштан кийин эркек түнкүсүн зара кылганы көбөйөт. 1-3-4-5 малга чейин чыгат түнкүсүн. Күндүзгүсүн кадимкидей эле зара кылат. Анан айына чейин чыкпагансып сезим болот. Заранын аягына чейин чыкпагансып сезим болот. Болжолдо бир зара кылгандан кийин бир 5-10-15 мүнөттөн кийин кайра зара кылгысы келет. Анан зара кылгандан басымы да азаят. Мурун шыр эле чыгып зара. Аденома предстательной железы болгондо анда зара жай чыгат. Эркектин да аябай мындай ыйынганда дагы канчалык көп ыйынса дагы баары бир заранын басымы көбөйбөйт. Ошондо эле зара аз чыгат. Потенция азаят эркекте. Ошон үчүн ушундай өзгөрүштөр эркекте пайда болгондо сөзсүз түрдө урологко кайрылыш керек. Ал үчүн аденома предстательной железы барбы же жокпу билиш үчүн ультразвуковой обследование өтүш керек. Сөзсүз түрдө бөйрөк, табарсык, анан простата деген безди. Аны жөнөкөй өтпөстөн сөзсүз түрдө простата безинин көлөмүн билиш керек. Дагы бир УЗИни өткөн өзгөчөлүгү эркек табарсыкты толтуруп туруп УЗИге барат. Толгон табарсыкта простата безин сүрөткө тартып туруп, анан эркек барып зара кылгандан кийин кайра тартыш керек. Ошондо биз билебиз табарсыкта канча зара калып атат. Канчалык көп зара калса, анда ошол без ошончолук эркекке зара кылганга тоскоолдук кылат. Аденома предстательной железы бул мындайча айтканда уже доброкачественная опухоль деп эсептелинет. Ошон үчүн бул аденомада сөзсүз түрдө дагы бир анализ тапшырыш керек. Сөзсүз түрдө бул простат специфический антиген. ПСА деген анализ. Анын ПСА общий деген бар, свободный деген бар. Анан мына жакын арада бизге Кыргызстанда 1 жыл болду. Индекс здоровья простаты деген обследование жазылат. Аденома предстательной железинин бир нече түрлөрү бар, операция кыла турган. Открытая аденомэктомия, бул деген ичти мындай табарсыкты тилип туруп, ошол жактан аденоманы алып коет. Анан эндоскопиялык жолдору бар. И биздин центрде жасаган операция бул трансуретральная резекция предстательной железы. Дүйнө жүзүндө алтын стандарт болуп эсептелинет.